токтолобуз. Эгерде сиз мугалим болсоңуз же студенттер үчүн онлайн тест даярдагыңыз келсе, анда бул видео сиз үчүн. Эң биринчиден биз Socrative платформасы деген эмне, Socrative деген эмне, ошол боюнча маалымат бергим келип турат сиздерге. Socrative платформасы бул негизги тесттик платформалардын бири. Socrative бул мугалимдерге тест, викторина, суроолорду түзүп, студенттер менен онлайн иштөөгө жардам берген акысыз жана ыңгайлуу платформа. Эң негизгиси биз Socrative платформасына кантип катталабыз жана кантип бул платформаны иштетебиз. Ал үчүн Google'га кирип, Socrative деп жазасыздар. Издегенде эле бул жактан эми көптөгөн платформалар чыгат. Ушул жактан Socrative Home дегенди издеп басасыздар. Басканда эле сиздерге англисче болуп калышы мүмкүн. Английскийди сиздер орусчага которгондо мышканын оң капталын басып которуп алсаңыздар болот. Эми бул жакта киргенде эле катталышыбыз керек. Ошол жактан сиздер катталууда жаңылбашыңыз керек. Эгерде биринчи кадам сайтка кирип алдык, экинчи кадам бул жактан Teacher Login деп чыгат. Регистрация для учителя. Эгерде сиз студент болсоңуз, анда вход для студентов деген тандайсыз. Регистрация учителя дегенди басабыз. Бир аз күтөбүз. Эми ушул жактан ушундай болгон бөлүк чыгып атат. Бул бөлүктө сиздер аты жөнүңүздөрдү толтурасыздар. Эгерде түшүнбөй атсаңыздар, мышканын оң капталын басып русскийге которуп алсаңыздар болот. Бул жакта имя дейт, өзүңүздөрдүн атыңыздарды, фамилия дейт, ага да өзүңүздөрдүн электрондук почта, электрондук почтаны кайра бул жака подтвердить кыласыздар, бир пароль ойлоп табасыздар. Анан ошол паролду кайра подтвердить кылып, кайталап жазасыздар. Анан следующий шагты басабыз. Бул катталган дейт. Бул электрондук почта. Буга чейин катталган болсо ушундай чыгып калат. Следующий шагты басабыз. Бул да катталыптыр. Следующий шаг. Сохранить дегенди басып коюңуздар. Тип организация деген жака начальная или средняя школа, университет, кооперативный, другой. Начальная и средняя школа, имя, название школа деген жака эми ар бир школуңуздардын аты чыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиздердин школдун аты чыкпай атса, башка мектептин атын деле жазып койсоңуздар болот. Номер 5 деп койсоңуздар деле чыгышы мүмкүн. Бул жакта мисалы үчүн Бишкек деп издейли. Бишкек деп издесек, Бишкектин мектептери чыгат. 42-нчи мектепти кошуп койдум. Следующийди басабыз. Роль деген жака сиздер учитель, администратор, технология, IT-технология, другой дейм, мисалы, учитель. Номер телефона бул жака милдеттүү эмес, жазсаңыз да болот, жазбасаңыз да болот. Андан кийин я согласен деген условия менен тааныш макулдугумду берем деп туруп заканчивать басабыз. Баскандан кийин бир аз күтөбүз. Бул жакта сиздерге тест түзүүнүн жаңы платформасын коюп берип атат. Бул жака сиздерге электрондук адресиңиздерге код жиберет. Ошол кодду бул жака жазышыңыздар керек. Бизден пароль сурайт. Парольду биздин электрондук поштага жиберишет. Мынакей, ушуну копировка кылып алсак болот. Бул жака ошол паролубузду жазып, кийинки шагга өтөбүз. Мынакей, караңыздар, регистрация болду. Регистрация болгонун бир аз сиздерге маалымат берет. Ошол жактан следующий басып коебуз. Эгерде англисче болсо, орусчага коюп алсаңыздар болот. Эми бул жакта сиздер маани бере турган бул бөлүктөрү бар. Бул жакта мынакей контрольный опрос, косметический гонка, выходной билет деп турат. Бул жакта короткий ответ, неверно, верно, множественный выбор. Биз кантип тест түзөбүз? Ушул жака тест түзүш үчүн биринчи библиотека дегенге киребиз.
Киргенден кийин бул жакта добавить тест деп турат. Добавить тестти басабыз. Пустая викторинаны тандайбыз. Бул биз өзүбүздүн сурообузду түзөбүз. Андан кийин бизден ушундай болгон бөлүкчө тесттин аты жөнүн жаз деп. Мен Кыргызстан деп жазайын. Математика деп да койсоңуздар болот. Андан кийин ушул жакта мынакей добавить пустой вопрос. Сиз кандай вопрос түзгүңүз келип атат? Ошону множественный выборду тандаймын. Мисалы үчүн Кыргызстан кайсы жылы алган деп туруп суроо коеюн. Бул жака жазышыңыздар мүмкүн 1991, 1990, 1990, 1992, мисалы үчүн 1992. Андан кийин канча суроо кылгыңыз келсе 1994. Мисалы үчүн сиз эгерде дагы бир 5-чи вариант түзгүңүз келип атса, анда добавить ответ дегенди басып, кийинки бөлүкүн да кошуп алсаңыз болот. Мен мисалы үчүн азыр 91 же 91 бойдон калат. Бул жактан кийинки суроого өтөбүз. Кийинки суроо мисалы үчүн верно, неверно деген бөлүгү болот. Андан кийин мисалы үчүн верно, неверно, чын же жалган дегенди басабыз. Кийинки сурообуз ачылат биз. Мынакей. Экинчи сурообуз. Бул жака мисалы үчүн Кыргызстанда 2 борбор шаар бар дей турган болсок, мисалы үчүн Кыргызстандын 2 борбору бар десек, борбору бар десек дагы болот. 2 борбору бар. Туура. Бул бизде истинный. Туура деген сөз. Анткени бизде Кыргызстанда 2 борбор шаар бар. Анан ушул жактан мынакей ар бир суроого жооп берип кеткенден кийин мынакей бул жакта точка деп турбай, ушул жакта сиз упай бергенге канча упай бересиз ар бир суроого. Мен буга 1 упай бердим, анткени жеңилирээк болду. Андан кийин сиз короткий ответ дегенди дагы бассаңыз болот. Мисалы үчүн Кыргызстандын президенттери деп суроо бердик. Правильный ответ Аскар Акаев, Курманбек Бакеев. Ушундай жазасыздар да сиздер дагычы. Бул эми ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн сабагыңыздарга байланыштуу болот. Роза Отунбаева. Андан кийин Алмазбек Атанбаев. Сооронбай Жээнбеков. Анан дагы бирөө керек болуп калды. Мисалы үчүн Садыр Жапаровду кошом десеңиз, добавить ответ дегенди басабыз. Садыр Жапаров. Буга мен 10 упай берем десеңиз, 10 упай бересиз. Анан кийин ушинтип суроолоруңузду түзүп кете бересиз. Андан кийин бул жакта жасалма интеллектти кошуп коюу жолу дагы бар. Мисалы үчүн ушу жасалма интеллект боюнча түзөлүү, например, Солнечная система, естественные спутники. Эгерде сиз бир тест түзгүңүз келсе, Кыргызстан дейм мен, Кыргызстан деген тандайм. Кыргызстан деген тандап туруп 15 суроо. Окейди бассам, азыр мага Кыргызстан боюнча бул жасалма интеллеги менен сокративдин жасалма интеллеги менен мага тест түзүп берет. Бир аз күтөмүн. Караңыздар. Анан түзүп бүткөндөн кийин сиз мисалы үчүн ушул 15 суроодон окейди басып, өзүңүзгө кошуп алсаңыз болот. Мынакей 3-чү суроо кетип атат. Анан 4-чү суроо бул жака
5 суроо кылып ушундай өзүңүз каалагандай түзүп алсаңыз болот. Бул жака түзсөңүз, бул анан эртең кнопкасын басып койсоңуз, бул жака өзү түзүп берет. Тесттерди ушундай кылып түзүп койсоңуз болот. Эми каалаганча түзө бересиз. Мынакей множественный выборду басып алып эле ар тараптуу түзүп, баардыгын бүткөндөн кийин сохранить и выйти дегенди басасыз. Сөзсүз түрдө сохранитти басышыңыздар керек. Эмне себептен сохранитти баспасаңыздар, бул тестиңиздер бул жака сакталбайт да. Андан кийин, мисалы үчүн, библиотекага бастыңыз, Кыргызстан. Муну биз скачать кылып алсак дагы болот өзүбүзгө. PDF форматында дагы, мынакей азыр карайлы. PDF форматында дагы муну окуучуларга кагаз бетине чыгарып дагы берсеңиз болот. Мынакей тесттериңизди көрдүңүз, ар тараптуу кылып тесттериңизди PDF форматында дагы сактап алганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде сиз ойноймун десеңиз, мисалы үчүн контрольный опрос деген косметический гонка, мисалы контрольный опрос менен ойнойсуз. Оюнду баса турган болсоңуз, бул жактан ар бир темаңыз бар да, көп тема түзөсүз да, бул жактан эми бир эле тема менен сакталып калбайсыз. Кыргызстан деген тандайын. Кыргызстан деген тандагандан кийин бул жака настройкасынан сөзсүз түрдө перемешать вопросы, перемешать ответы, показать окончательный счет дегенди басып туруп, запускту басабыз. Запускту баскандан кийин бул жака өзү эле автоматтык түрдө ушундай бөлүкчөсүн көрсөтөт. Анан кийин пригласить студентов деген бар. Бул жака окуучулар телефон аркылуу бул QR коддорду окутуп, автоматтык түрдө кошула алышат. Ар бир студентиңизди сиз, мен азыр Нурлан дейин, кошомун, ар тараптуу кошуп алсам болот. Мен азыр телефонум менен кирип туруп, бул жака кошо турган болсом, кошулат ар бир студент. Ар кандай кылып кошуп алганга мүмкүнчүлүк бар. Мисалы үчүн азыр менде студентим кошулуп атат десеңиз, мындай кошуп алабыз. Бул жака ар бир окуучуңуз кошулуп, суроолоруна жооп берип кете берет. Ар бир суроого ар тараптуу кылып жооп берип кете берсе болот. Эми ушул жактан окуучуларыңыз суроолорго жооп берген сайын, бул жактан окуучуларыңызга берилген суроо, мисалы үчүн бизде азыр 6 суроо болду. 6 суроого бизде кандай жооп берет десеңиз, жооп берип бүткөндөн кийин бул жактан балдары чыгып калат. Эгерде пригласить студентовду басып туруп, бул QR кодду окутсаңыз эле, окуучуларыңыз толук кандуу бул платформага кошула алышат да. Көбүнчө ушул программа менен ОРТга даярдасаңыздар болот да. ОРТга аябагандай жакшы болот бул нерсе. Мугалимдер ушуну пайдалансаңыздар, көбүнчө ошо ОРТдан жакшы жыйынтыгын алып келет да. Кыргызстан дегенди жооп берип кетип, мынакей көрдүңүзбү? Азыр мага эң биринчи суроо 4-сүрөө болуп келди. Ар бир окуучуга ар тараптуу келе берет. Анан мисалы үчүн суроолор 6-чы суроо мага биринчи келиши мүмкүн, мен жанымда отурганга биринчи суроо биринчи келип калышы мүмкүн. Анан мисалы үчүн мага биринчи суроо жанымда отурганга да биринчи суроо келип, бирок жооптору Асы, меники Асы болуп, жанымдагыныкы Дсы болуп калышы мүмкүн. Ушул сыяктуу бөлүктөр. Мисалы үчүн мынакей кетти, мындай жооп берип кете берейин. Андан кийин Кыргызстандын президенттери, мен бул жака жазамын. Кадыр Жапаров деп эле жазып коеюн. Азыркы эле президент жазып койдум. Бирок мага азыр бул жактан бир эме келип атат. Мындай кылып эле жазып бере берейин. Мынакей кызыл күйүп, ушундай мага 92% алдың деп чыгат да. Анан сиздер окуучуларыңыз, Нурлан деген окуучу кирди, кирип проценттин эми счетун карап алабыз. Прогресс дегенди басып, Лош Жапаров ар бир эмесине счетун карап, суроолорго жооп берип кете берет. Анан бул жака дагы бир окуучуңуз кошулат. Ошентип окуучуларыңыз кошулуп, 20 окуучу биринчи суроого канча процент туура жооп берди, канчасы туура эмес жооп берди. Ошентип өзүңүз ошол ката үстүнөн да иштегенге болот да. Анан
Сиз эгерде бул тестти убагынан эрте жабам десеңиз, мисалы үчүн айтасыз, ушул күнү саат 11ге чейин тестти кабыл алам, андан кийин жабылат деп. Анан завершить действие дегенди басып койсоңуз, бул тестке башка катышуучулар катыша албай калат. Экспорт результатов дегенди басабыз. Баскандан кийин бул жакта мынакей ушундай болгон чыгат. Мен скачать деп басып алам. Ар бир катышуучунун жыйынтыгы мага Excel'га түшүп калат. Excel'га автоматтык түрдө Excel'га түшөт. Эч кандай оорчулугу болбойт, урматтуу кесиптештер. Бул сиздердин ушу тест алуудагы бөлүкчөлөр. Мисалы үчүн Кыргызстан деген тестке Замиров мынакей караңыздар, бул жака Нурлан. Мен азыр бир эле катышуучу менен кирдим да, сиздер көп катышуучу менен кирсеңиздер, бул жака бүт суроосу канча процент, Нурлан канча процент алды? Бул суроодон, бул тесттен 92% алды. Ушундай кылып, ООРТны да түзсөңүздөр болот. ООРТ дагы ушул сыяктуу программалар менен түзсөңүздөр аябагандай жакшы жыйынтыгын алып келет. Анан запуска кайра кирели. Космический гонка. Басып, бул жактан ошол группа менен ойнотконго жакшы команда, эки команда бар. Ракета, начинать. И баштап көрөлү. Мынакей. Ушул сыяктуу синий и пурпурный цветтеги эки бөлүк. Анан пригласить студентов дегенди басабыз. Басып, окуучулар ошо телефон менен эле ошол QR кодду окутат. Бул жака ППП деп коеюн. Суроого жооп берип кетет. Караңыздар. Анан 91-жыл. Ошо жооп берген сайын ракеталар эмне болот экен? Жыла берет, көрдүңүзбү? Ракеталар жылып финишке жакындап келе берет. Анан заканчивать деп басабыз. Хорошо. Бул жактан мындай кылып группанын дагы бөлүктөрүн таап алганга мүмкүнчүлүк болот. Андыктан бул программа аябагандай мугалимдердин жумушуна керектүү жана натыйжалуу программалардын бири болот деп ишендирип айтып кете аламын. Урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, биз бүгүн Socrative платформасын кантип колдонуу керектигин көрдүк. Эгерде бул видео пайдалуу болсо, каналга катталып лайк басып кетүүнү унутпаңыздар. Комментарийге суроолоруңуз болсо, ой пикирлериңиз болсо, комментарийге да жазууну унутпаңыз. Бул платформаны ар бир сабагыңызда өзүңүзгө керектүү жерде колдонуңуздар деген ойдомун. Сак саламатта туруңуздар.